Бұл өзүнчө bir илим. Туура тыянак чыгарууну үйрөнүү дагы бул илим. Ошол тыянак чыккандан кийин ошону көтөрө билүү дагы bir өзүнчө bir илим. Эгер адамдар тыянак жашоосунда тыянак чыгара албаса, анда кылган ишинде деле пайда жок болот, билесиңер ушуну. Bir адам bir нече убакытка чейин bir ишти кылды. Акырында субханалла ал иш апарып аны туңгуйукка сайып койду. Bir ошол туңгуйукка салынуусу дагы ан үчүн пайда экенин унутпаш керек. Анткени себеп ал демек башка да жол кылсак болот экенин ой пайда болушу мүмкүн экен. Акылдуу болсо. Эгерде акыл жок болуп ошол сайылып туруп ошол жерге ошол ишке туңгуйукка келип туруп не эткен, болду эми болбой калды деп өзүн өзү тыштап, арак ичип, наша чегип, үй бүлөнү ажырап, безип, дервиш болуп кетиши мүмкүн экен, туурабы? Биякта айтып аткан нерсе ошол экен да. Иштетилген байлык сыяктуу дегенди унутпаш керек. Мен айтайын деген нерсем, жашоодо сени субханалла багыт бере турган туура жолду табууң да бир өзүнчө бир илим экенин унутпаш керек. Адал кесип кылуу, биз алса өзү биз мухтасар каяда окуйбуз го, ошондо экинчи тому бар да, ошондо биринчи эле эмесинде бөлүгүндө кысымында окуйбуз, биринчи бөлүгүндө эле ошо адал кесип табуу дегенде келет да. Аны ошол жерде айтылат да, адал кесипте болуу, адал кесип таап, адал кесип кылуу бул шариятыбызда парз болот. Бирок ошол кесибим менен багып атам десе, анда имандан чыгып калыш болот. Эгер адашып кетпесем, мына ушундай. Демек, адал кесиптүү болушу керек экен адам. Мына ошол эчтеке дипломуң жок болсо да, бир сонун ишти биле турган болсоң, ошону некен колдоно турган болсоң, өзүңдүн шыгыңдыгыңды, машалла, анда сен пайда алыпсың.